Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшүп турабыз. Бул эми динибизге кайрыла турган болсок, дүйнөдөн кайткан адамга акыретте сурала турган алгачкы суроо катары, же маанилүү суроолордун бири катары жаштыгыңды кантип өткөрдүң деп сурай тургандыгын дагы биздин дин аалымдары айтып келет. Негизи эле эмне үчүн исламда жаштык мынчалык маанилүү? Эмне үчүн мисалы ибадатта болсун, башка да болсун жаштарга көбүрөөк басым жасалып, аларга артыкчылык берилип келет. Ушул ислам жана жаштык деп ушул теманын тегерегинде биз маек кылалы деп турабыз. Студиябыздын коногу Бишкек шаардык казыятынын маалымат катчысы Толкунбек устазыбыз дагы келип отурат. Жуманов устаз, кош келиңиз. Эми жаштык деп баса белгилеп калдык. Анан ыйман темасында, ислам маселесинде бул жаштыкка кандай каралат, же болбосо жаштык канчалык маанилүү деп бааланат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү тема бул жаштык жана ислам, исламдагы жаштык деп көрсөктөр болот. Ошол ислам дини жаштыкка кандай көз караш менен карайт дегенде. Жаштык деп эң негизги биринчи билип алышыбыз керек. Жаштык деп эмнени айтабыз? Мисалы биздин динибиз бала чак деп туруп, ушул балакатка жеткенге чейин 12 жаш деп эркектер, 9 жаш деп кыздар айтат. Бирок биздин климаттык шарттарга байланыштуу аалымдар биздики 15 жаш деп айтат да. Ошондо биздики бул 15 жаш менен 40 жаштын ортосундагы бир 25 жылдык бир куракты айтат да. Ушул куракты биз жаштык деп койот экенбиз да. Эми бул биздин динибиздин эң негизи булак болгон Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала өзү айтып атат: "Инналлаху юхиббиш шавабит таиб" деп. Башкача айтканда бул деген жаш болуп туруп тооба кылган адамды Аллах Таала сүйөт деп атат. Бул кандай? Жаш болуп тооба кылды деген сөз, күнөөлөрдөн колдон келишинче узак болуп, жаштыгыны намустуулук менен өткөргөн. Бул Аллах Тааланын эң сүйкүмдүү бир кулдарынан болуп калат экен да, бул биринчи. Андан башка бул динибиздин экинчи булак болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн хадисинде келет. Хойру шабабикум ман ташаббаха би кухуликум ва шарру кухуликум ман ташаббаха би шабабикум дейт. Бул дегенде мааниси силердин жаштарыңардын эң жакшысы кайсылар деген. Силердин эң жаштарыңардын ичинен эң жакшысы өзүн карыялар сыяктуу алып жүргөндөр дейт. Карыялар сыяктуу алып жүргөндөр жана силердин карыяларыңардын эң жаманы кайсы десе, өзүн жаштар сыяктуу алып жүргөндөр дейт. Жаштарга тең келгендер мындайча айтканда деп атат. Демек бул жерден аалымдардын түшүндүрмөсүнө таянсак, бул кандай болот? Жаш болуп туруп карыялар сыяктуу жүргөн бул кандай? Азыр биз жаш болуп туруп карыялчылыкты жөн гана элестетебиз да. Өзүбүз 15, 20, 30, 40 жаштын тегерегиндебиз, бирок намаз окуйбуз, күнөөлөрдөн кылбайлы десең, биз эми 60га 70ге келгенде намаз окуйбуз да деп ошол карыячылыкты элестетет да. Жаш туруп намаз окуп, күнөөлөрдөн качып, башкаларга насаат айтып, кой, мен дагы сага окшогон пендемин, сен дагы мага окшогон пендесиң, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүбүз экөөбүз тең качалы колдон келсе, күнөөлөрдөн качалы, сооп иштерди кылайлы, намазга бекем болойлу, ибадатка бекем болойлу деп бири-бирине насаат айтып, өзүнөн кийин жаш жигиттер болсо аларга насаат айтып, колдон келинче Аллахтын буйруктарын аткарса, бул Пайгамбарыбыздын хадисинин көз карашында эң жакшы жаш болуп эсептелет экен да. Бүгүнкү күндө карасак, демек бүгүнкү күндө статистикага алып карасак, жалпы адамзаттын, биздин жалпы Кыргызстандын десек деле, жалпы адамдардын 4/1 бөлүгүн бул жаштар түзөт экен. Жалпылап айткан бир статистика, орточо эсеп, мындай айтканда 25% бул жаштар болуп эсептелет экен да. Ошол жаштарды кайсы жака бура турган болсок, келечекте бир ошо түшүм берет экен да. Бул аалымдар көбүнчө мындай деп айтат да. Эрте менен жазда кандай үйрөн сепсең, эрте жазга теңешет жаштыкты. Кандай үйрөн сепсең, күздө ошону аласың дейт. Анан башка нерсенин үрөнүнү себип алып туруп, күздө башка нерсени күтпөш керек да. Буудайды сепсең, буудай аласың, арпаны сепсең, арпа аласың. Ошол сыяктуу жаштыгыңда эмнени үйрөнсөң, жаштыгыңда эмнеге кызыкчуу болсоң, жаштыгыңда эмнени жасасаң, ошонун үзүрүнү карлыкта көрөсүң, күздө көрөсүң. Биздин ата бабаларыбыз дагы биздин айтып келет, жаштыкта берсин мээнетти, карлыкта берсин дөөлөттү дейт.
Анан кийин дагы жана хадиске маанилеш макалдар келет. Болор жигит 15-inde баш болот, болбос жигит 40-ында жаш болот дейт. 40-ында деле жаштардай жүргөндөр булар биздин макалдарда дагы айтылган. Ошондуктан бул жаштыкты биз кандай өткөрүшүбүз керек дегенде, мен жакында бир статистика окуп калдым. Бул Европа өлкөлөрү, Европа биримдиги деп жалпы бир статистика чыгарып тур. Анан ошонун катарында дүйнө жүзүндө башка мамлекеттерде турат. Ошол китеп окуш боюнча. Китеп окуш боюнча Европа биримдигиники 5 китепке туура келет экен орточо эсеп менен. Бир киши жылына былтыр пандемия 2020 чыгарып тур, пандемия учурунда 5 китеп окуп турду орточо эсеп менен. Кээ биркилер 1 окуган болсо, кээ бирки 5-6 окуган болсо, орточо алганда 5 китепке туура келет. Эми ошону карап көрсөк, бул биздин Кыргызстан кандай экен десе, бизге 5 эле бет окуйт экенбиз да. Жалпы эл жылына бир 5 эле бет китеп окуйт экенбиз. Анан эми ушул бул дагы биз үчүн өтө өкүнүчтүү. Бирөө айтыш керек да, чыгып туруп, биз ушундай абалдабыз, абалыбыз ушундай. Биз колдон келишинче илимге, билимге, айрыкча жаштарыбызды адеп ахлакка жана билимге сугарылууга, ошону терең үйрөнүүгө, кызыктырууга биздин ушул муктаж болуп турган учурубуз да. Ошондуктан биз дагы жаштарыбыз азыртан көп китеп окуса, мисалы сотка караганчалык убакыттын бир жарымыны, анын жарым деле китепке бере турган болсо, биз бир жакшы бир коомго айланмакпыз да келечекте биздин үмүтүбүз чоң болмок. Ошондуктан биздин динибиздин көз карашы боюнча, биздин деги эле биздин мамлекеттик көз карашы боюнча биз кандай жаштарды илим билимге, деги эле бул бир гана исламий диний билим эмес, өзүнүн сабагын жакшы окусун, физиканы жакшы окусун, математиканы жакшы окусун, химия, биологияны жакшы окусун. Себеби дегенде ар бир илим өзүнүн тарбиясыны, ошол илим адамдын жүрөгүнө, көкүрөгүнө киргенден кийин сөзсүз түрдө бул жакшы жакка бура баштайт да. Илим эч качан эч бир илим тескери жолго бурган эмес да. Ошондуктан биздин жаштарды чакырып кетет элем. Мен өзүм баш болуп ушул аракет кылайлы. Күнүнө жок дегенде 1 бет, 2 бет болсо да китеп окуйлу. Ошонун негизинде жаштыкты туура пайдаланган болуп эсептелет экенбиз да. Анан эми мондай дагы түшүнүк бар да, өзүңүз дагы айтып калдыңыз. Мындай 60-ка чыкканда деле жетишебиз да, Кудайдын кулчулугуна деген бир түшүнүк бар да. Бирок эми жаштайынан бир ибадатка, анан ушул ыйманды бир бекемдегендин артыкчылыгы кандай болот? Кийин өздөштүргөнгө караганда. Кийинкилерде мисалы эми биз байкап калабыз, эми балким эми эмеле аралашкандар болушу мүмкүн. Кээде ушул өзүнүн намаз окуп, Кудайдын койгон талаптарын аткарып атканды дагы унутуп, мурда кабалына дагы өтүп кеткендерди дагы кээде көрүп калабыз, унуткансып. Демек пайдубал маанилүү да. Ушу мисалы баяндап өтсөңүз, жаштык маалда динди үйрөнүүнүн дагы фазилеттери кандай? Мисалы биздин ата бабалардын сөздөрүндө келет да, жаштыкта илим алсаң, ташка чегип жазгандай дейт. Орто жашта билим алсаң, кумга чийип жазгандай. Карлыкта билим алсаң, сууга сүрөт тарткандай деп коет да. Эми карайлы, жаштыкта биз үйрөнө турган болсок, ал ташка чегип жазгандай биз өлгөнчө так ошо кандай үйрөнгөн болсок, ошол эч качан эстен кетпейт экен да. Мен 60 жашта жетишем деген, бул биринчиден жана классикалык жооп катары, мындай бир ошол жашка жетишке эч бир гарантия жок. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол жашка жеткенден кийин, Кудай Таала бизди ошол жашка жеткиргенден кийин дагы гарантия жок да. Биз ушундай мүмкүнчүлүк, жаштык, ден соолук, күч, энергия толуп турган учурда аракет кылбаган, кантип ушул 60-70 киргенде биз аракет кылабыз деген гарантия жок да. Бул жөн гана бир жалкоолуктун гана бир сөзү болушу мүмкүн да. Кийинге бүгүн бүтө турган ишти эртеңкиге калтырып, кийинки жылга же мынча жылдан кийин кылам деген бул жалкоолуктун иши болуп эсептелет. Биздин динибизде мисалы, мен өзүм жекече айтсам, биздин мен чоң атам исламда калыптанган бир салтты айтып атам да, ислам дининде. Кичинекейинен барып туруп, ушул айылдын молдосуна же илимдүүрөөк бирөөнө баласын жетелеп барып, сөөгү меники, этисеңки деп туруп тапшырган. Бул мурдатан келаткан бир бизде дагы салт болгон да. Бул деген сөз ошол бала бир 6-7 жашка кирип, ак менен каранын бир аз акылы кире баштаганда эле, эмне биринчи окуган эмеси эмне болсун? Малим сан окутат, мисалы араб тамкасын тантат, Куран окушту. Ал жерде негизи эмнени окуп атканыңды деле билбейсиң да. Мисалы араб тилин үйрөнөсүң, Куран окушту үйрөнөсүң, бул жерде Аллах Тааланын жалгызы, пайгамбарыбыздын пайгамбар экендиги деген нерсеге ал учурда баланын акылы жете элек болот. Демек бул жерде жаштыкта билим алган адам ошол нерсеге мындай пайдубал катары келет да, пайдубал катары тизилип, ошо исламды үстүнө тургузуш үчүн келечекте толук кандуу ошол калыптанып, мындай акыл эси жетик,
мындай бир толук канда 18 жашка 20 жашка чыкканда ошо Аллахты кандай жалгыз экен, Аллах Таала пайгамбарыбыз кандайча пайгамбар кылып жөнөттү, кайра тирилүү деген кандай болот деген нерселерге бул даярдык алдын ала, даярдык биздин жүрөгүбүздөн орун алат. Мындайча айтканда бул айтат го, адамда миңдеген сезимдер бар дейт да. Адамда миңдеген сезим бар. Ошонун бирөөсү акыл. Бүгүнкү күндө адамдардын ыйманы акылына, көзүнө түшүп калган да. Акылга таянабыз дагы, бир нерсени акылыбызга салабыз, окшош болсо, демек бул туура эмес экен деп чечим чыгарып коебуз. Андан башка биздин 99 сезимибиз калып атат ал жактачы. Эми бул ачык эле мисал айталы, мисалы эң жакшы, эң баягындай бир хит болгон, азыр хит болуп аткан ырларды бир аябай көп уксак 50 жолу, 100 жолу угушубуз мүмкүн. Кайра жакты сон экен депчи. Бирок жадайбыз да. Жадап кийин койсо, койчу башты оорутпа дейбиз. Бирок эмне себептен 1400 жылдан бери эмне себептен Куранды окуп келатабыз? Уккан сайын кайра угабыз. Мисалы 5 убакыт намазда Фатиханы ар биринде окуйбуз. 40 рекет окуй турган болсок, 40 жолу Фатиха сүрөсүн окуйбуз. 41-чи окусак дагы эле окугубуз келет да. Демек бул жерде кандай? Биздин акылыбыздан башка да толтура сезимдерибиз бар экен да. Ошол сезимдерибиз талап кылат экен, уккусу келет экен. Баягы мисалы үчүн ошол сезимдердин азыктарын бергенде адамда кандай адептин эмеси, кичипейилдик пайда болот. Ошондо кандай бири-бирине сый-урмат, ата-энени сыйлаш, улууга урмат, кичүүгө ызат пайда болот деген нерселер болот да. Ошолордун эгер сезимдердин ордун бербесек, бир гана акылыбызды толтуруп кете берсек, биз материалист болуп калат, материалистке жакындап кетет экенбиз дагы. Ал башка миңдеген сезимдердин ордуна эмнелер пайда болот? Көрө албастык, атаандаштык, бири-бирин жек көрүү, сый-урматты бири-бирине сый-урматсыздык, ушул сыяктуу нерселер жүрөгүбүзгө орноп калат дагы. Биз коомду карасак, баары эле акылдуу, баары эле окуган, баары эле бир материалдык жактан мындай көз караш менен караганда жакшы окуйт, университетте деле баарын эле билет, эме кылат. Бирок карасаң, караганда көбүнчө ата-энесин таштап кетип аткандар көбөйүп кетип атат коомчулукта. Туурабы биздин коомдо? Биздин кыргыздын салтына туура келбеген, исламга дегеле туура келбеген, кыргыз биздин улуттук салтыбызга туура келбеген ата-энелерибизди эмне кылабыз? Карыялар үйүнө таштап коюп атабыз. Мындайча айтканда биздин жүрөгүбүздө баягы ата-энеге болгон сүйүү, ошолордун дуасын алып калайын деген нерсе жок болгондуктан, ошол нерсенин ордуна башка нерсе орноп калганда, бул кандай жанагы эмени динди толук билбегендер ата-энесин пайдаланат да, пайдасы тийбей калганда, мага пайдасы тийбей калды, кереги жок болуп калды деп таштап салат да. А бизде андай нерсе болгон эмес, тескерисинче биз дуасын алышыбыз керек, батасын алышыбыз керек. Биздин ата-энелерибиз бизге береке деген түшүнүк болгондуктан биз эч качан ата-энелерибизди таштаган эмеспиз да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошондойлор да пайда боло баштады. Демек бул жерден адашкан жерибиз кандай болуп атат? Сезимдерибизди бир гана акылыбызга байлап койдук да. Акылыбыз менен гана кабыл кылса болду, акылыбыз кабыл кылбаса биз ал нерсени кабыл кылбай калдык. Ошондуктан ушундай натыйжага жеттик. Ата-эне темасын козгоп калдыңыз. Анан азыркы учурда мисалы ата-энелер мурдагы түшүнүктө же болбосо азыркы биздин эмеге дем саясатташкан коомдо биздин азыркы кейипибизге ушулар алып келген деп алардын дарегине сын айтып, алар менен бир кайым айтышып калган учурларыбыз жок эмес. Балким тууганчылыгы болбосо деле коомдогу мындай активдүү адамдардын арасында бул нерсе байкалат. Ислам бул көрүнүшкө мисалы кандай баа берет? Себеби ата-энеңди мындай кагып силкмей турсун, уф дебегиле деген сыяктуу дагы бир Кудайдын бизге күчтүү талаптары коюлганда. Ооба. Эми азыр окумуштуулар жалпы адамзатты 3 муунга бөлүп атпайбы? Жанагы X муун деп туруп 1984 жылга чейинки төрөлгөндөр деп. Мен азыр примерно айттым, ушул жана менин маалыматым боюнча ушундай. Анан кийин экинчи Y муун бул 85-тен 2000 жылга чейин төрөлгөн. Анан Z муун деп туруп бул 2000-ден кийинки төрөлгөндөр депчи. Эми бул жерден дагы бул өзүнчө узун түшүндүрүп кете турган нерсе, кене маалымат катары интернет булактарына кайрылса болот. Бирок азыркы жаш муундун бир өзгөчөлүгү ошол жерде айтылат да. Z муун кандай болуп баратат дегенчи. Z муун бул мондай тилден, риторикадан калып атат да. Мындай сүйлөшкүсү келбейт эч ким мененчи. Мындайча айтканда бул электроника, робот, машина сыяктуу бир муун кетип атат да. Бул Кудай билет, бир канча жыл, балким 20 жыл, 30, 50 жылдан кийин адамдар такыр эле бири-бири менен сүйлөшпөй калган бир деңгээлге жетет деген бир божомолдор бар да. Мындай сүйлөшкүсү келбейт. Азыр мындай биз өзүбүз эле коомдо байкасак, жаштар мындай көп сүйлөшпөйт да. Көп сүйлөшпөйт. Анан мындай бири-бирине мындай бир сүйлөшүп айтканга караганда мынтип мессенджерлер менен эме жазып койгон алар үчүн ыңгайлуу.
жакын эле болсо деле, кошуна турса деле, кошуна бөлмөдө отурса деле ошол ыңгайлуу болуп калды да, ошондой коом. Эми ошол коом ар бир эмеде муундардын ортосунда баягындай келишпестик деген болуп келген да. Муундардын кагылышуусу деген. Ошол сыяктуу бул жаңы келаткан биздин Z коом, ошол биздин ата-энелерибизди, ата-энелер көбүнчө эме болуп калды да. Бул X муунга кирип калдым. Ошо окумуштуулардын айтышы боюнча айттым. Ошолорду күнөөлөп, ушундай нерсеге алып келди, бизди үйрөтпөдү дегенге барышы мүмкүн. Бирок ал туура эмес. Сөзсүз түрдө ата-энелер ошондой бир доордо жашагандыгы үчүн ошого жараша аракет кылышты. Биздин ата-энелерибиз колдон келгенди кылышты да. Бирок биздин колубутубузду байлаган жок. Мисалы үчүн 90-жылдан кийин бардыгы эркин болуп кетти. Каласаң адеп ахлакты үйрөн, каласаң динди үйрөн, каласаң илимди үйрөн, бардыгы эркин болуп кеткендиктен биз өзүбүз гана нафсибизди тарбиялап, өзүбүздү туура жолго салышыбыз биздин милдет болчу да. Негизи бирөөнү күнөөлөп коюш эң мындай эң жеңил жол да, оңой жол. Анан кийин биз өзүбүздүн нафсибизди күнөөлөш деген эң кыйын жол. Башкача айтканда айтат го, биз өзүбүздүн нафсибиздин адвокатыбыз депчи. Мен андай кылмак эмесмин да, мондай кылмакмын да деп биз ар дайым нафсибизди актай берет экенбиз, адвокат сыяктуучу. Бул биздин динибиз айтат, сен нафсиңди актоочу эмес, тескерисинче күнөөлөөчү болсоң, ошондо өнүгөсүң дейт. Башкача мен жалкоолук кылдым, же мен туура эмес кылдым, мен могу жерден туура эмес тандоону жасадым, ошондуктан ушул кейипке келдим десек, ошондо биз дагы эле кеч эмес да. Дагы эле кеч эмес, чыныгы жолду, чыныгы бир адеп ахлакты, илимди, ислам менен жашай турган жолду тапканга сөзсүз түрдө вакыт бар деп айтам да. Ал эми ата-энелерди күнөөлөш боюнча аяттын маанисинде келет. Ата-энеге уф деген сөздү дагы айтыш бул туура эмес да, уффин деп. Уф деп айтыш. Уф деген сөз кандай? Ата-эне жумшаса, бир нерсени айтса, кайра ушуну кылды, уф деп туруп, мындай бир ичибизден дагы бир эме жинибиз келбеш керек да, мындайча айтканда бир кандайсам бир мындай бир эмнеге айтты экен дегендей бир түшүнүк болбош керек. Ата-эне айтты, аны кыла бериш керек да. Бирок биздин коомубуз тилекке каршы андан да өткөн бир эмелерге жетип калды да. Анан ошол эле учурда мисалы жаштарды тарбиялоо жагына келсек, эми балким медалдын экинчи жагы, эми кимдин сөзү азыр унутуп атам, балким Азирети Алинин айтканы же жаштарды өзүңөрдүн эмес, алардын өздөрүнүн дооруна алар таштап тарбиялагыла деген сыяктуу. Анан эми жаштарды тарбиялап аткан коом, анын ичинде ата-энелердин деле жоопкерчилиги бар да. Алар эмнелерге көңүл буруш керек? Жанагы айтып өттүк го, эки сигирик муун, Z муун деп туруп, ошол муундардын бир келишпестиги деген дайым болуп келген. Мурдатан эле бул илимде дагы айтылат. Эми ата-энелердин милдети колдон келгенин жасаш керек. Колдон келгенин жасаш керек дегенде, мисалы Союздун убагында бул атеизм деген бир идеология болгондугу үчүн ал учурда диний багытта бир сабак бериш же диний багытта ошолорго үйрөтүш туура эмес болгон да. Ошондуктан бирок ага карабастан биздин мындай каада салт менен, үрп адат менен биздин ата-энелерибиз бизге жакшы нерселер жеткирип келди да. Мындай биз азыр жок болуп бараткан, бизде жок көп нерселерди ата-энелерибизден көрүп калдык да, чоң аталарыбыздан. Мисалы алардын баягындай сөзгө бекемдиги, убакытка тактыгы, азыр айтат го, эски убакытта мисалы сотка деген, чөнтөк телефон деген жок эле, бирок адамдар так болчу да. Бирок азыр сотка ар бир адам чөнтөгүндө бат-бат чалып турабыз да, качан келе атасың, кайерде келе атасың деп мындай бир убадалашкан нерседен дагы биз кайтып калдык. Биздин ата-бабаларыбыз, ата-энебиз колдон келген нерселерди жеткирди, бирок ошону менен катар эле бул диний багыттан дагы, адеп ахлак диний жактан дагы мындай бир боштукту пайда кылып койду десек болот да. Мисалы 90-жылдан кийин эми эркиндик болуп калды, мындайча айтканда, эркиндик болгондо сен динге оку дегендер саналуу гана. Мисалы азыр деле карасак, Ислам университети же башка бир медреселерди карасак, мындай бир жашоонун акыйкаты да баягы кызыл аттестат менен бүткөн, баягындай эң жакшы окугандар чанда келбесе, мектепти өтө мыкты окугандар кайра эле ушул Америкага кетем дейт, Европага кетем дейт, башка бир өнүккөн мамлекеттерге кетем дейт дагы. Анан ошолордон терилип жанагы эң арты болуп өткөндөр же эч бир окуу жайга өтпөй калгандар көбүнчө барып туруп медреселерге тапшырып атканы бул биз үчүн өтө өкүнүчтүү да. Мен айтат элем, ушул жакшы окуган балдар биринчи умтулуп туруп медреселерге, диний окуу жайларды үйрөнүп туруп, ошону элге жеткириш керек да. Ошондо биздин элибиз динден кайра мындай бир терең түшүнүк алат да. Анан жана дагы айтып өттүк, пайдубал деген мектепте пайдубал деген алсыз болуп калса, ал пайдубал алсыз болсо 1000 үстүнө курган чакта дагы кыйын да.
кулай берет. Кулай берет. Анан кийин келип туруп, эмне себептен бизден чоң алымдар чыкпайт, эмне себептен бизден мондай чыкпайт деген суроолор жаралат да. Негизи биз өзүбүздүн коомубуз ошого өзүбүз алып баратабыз да. Түшүнүктүү. Мен эми айтканыңызды түшүндүм. Анан бирок дин менен жашашты бир кесип сыяктуу көргөндөр дагы жок эмес. Эми мисалы улам ыйманды жаңылап туруш үчүн балким ошол сыяктуу молдекелердин сабактарына анан кийин нарсе аркандай ошондой бир иш-чараларга катышууну дагы муну эми ошол тармакта иштегендер же медресени окугандар же балким даватта жүргөндөр гана кылыш керек дегендей түшүнүк коомдо дагы эле бар. Бул жаштардын арасында дагы мисалы ушул тиреге каршы келаткан нерсе, сиз айткан көйгөй дагы ошондон. Мисалы мен эми окуп балким программист боло берейин, ал эми ислам университетин бүткөндөр же башкалар теологдор ушул дин менен жашап өздөрү намазын окуй берсин деп. Бирок биз дин бул жашоонун мындай бир бөлүгү да. Андан арыла албайбыз. Бул ушул тамак сыяктуу эле диндин дагы адамдын рухуна муктаждыгы бар. А муну кантип түшүнөбүз биз? Муну мындай деп түшүнсөк болот. Биздин ислам дин, мусулманчылык бул мындай бир универсал дин десе болот да. Мындай бир коомдун эң төмөнкү катмарынан эң жогорку катмарына чейин, мындайча айтканда азыр 15 жашта өттү, 15 жаштан даже 7 жаштан деп койсок болот. 7 жаштан 70 жашка өлгөнгө чейинки эң кедейден эң байга чейин, эң акылдуудан эң жөнөкөй адамга, карапайымга чейин баарын камтып кетет да. Ислам дини ушундай бир эмеси кенен да, мындай бир зона ахват деп коет го. Мындайча айтканда жалпы бир адамды кеңири масштабтуу десек. Кеңири масштабтуу да. Аябай масштабы өзүнө бардык катмарды ала алат да. Ошонун катарында мисалы бир киши мисалы эмне болгосо, тилчи болгосу келсе, Пайгамбар саллаллаху алейхи өмүрүн окуп көрө турган болсо, Курандагы кызыл тилдүүлүк, андан кийин хадистердеги кызыл тилдүүлүк, андан кийин алымдардагы кызыл тил боюнча дагы динге терең кирип кетсе, биздин кыргыз тилдин дагы мисалы 60% арабчадан келген деп айтылып жүрөт да. Эми тил боюнча кетем дегендер динин үйрөнүп салыштырып кетсе, ал жагынан кетсе болот. Мисалы эмне себептен Куранда бардык илимдер Курандан чыккан деп айтылат, бирок бардык адамдар көрө албайт деп коет да. Бардык анда сыноо жок болуп калат да. Аллах Таала бул дүйнөгө бизди жаратты, бирок сыноо үчүн жаратты. Анан Курандын ичинде бардык илимдер бар дейт, бирок аны бардык адамдар көрө албайт экен да. Аны изилдеп жетсек, ошонун ичинде Куранда бул илим бар турулбайбы деген терең жеткендер акырындык менен ачка чыгарып атат да. Бирок тилекке каршы бул мусулмандардын арасынан чыкпай аткандыгы бизге өкүнүчтүү да. Мусулмандар чыгып туруп ошол Куранда мондай нерсе бар экен десе, бул башкача болмок. Мусулман эместер чыгып туруп Куранда ушул нерсе айтылган экен деп туруп иман келтирип атат десе, мусулманчылыкка жетишпейт. Эми ошону мындайча айтканда ар ким өзүнүн кесибине ээ болуш керек. Мусулманчылык эч качан бул дини тарап, бул кесип, молдолордун арасында, имамдардын арасында дагы айтылат, бул кесип эмес булчу. Мындайча айтканда милдет. Мындайча айтканда бир мечиттин имамы болсо, ошол мечитти намаз окутат. Бул милдет катары. Бирок молдолорго дагы айтылат, имамдарга өзүнчө кесип кылгыла, тижарат кылгыла. Мисалы чоң алымдар, мисалы Абу Ханифа өзү содагер болгон да. Же башка бир курулуш тармагында иштейби, же бир өзүнүн башка бир кесипти сөзсүз үйрөнүш керек. Аны менен катар ошол жерде имамдык же бир молдолук милдетин аткарыш керек да. Бул деген сөз ал мен гана жашап ислам дини бир гана ошолорго гана түштү, башкалар кеңири боло берет деген сөз эмес. Ислам дининин буйруктары ошол алымга дагы бирдей, жөнөкөй адамга дагы бирдей, башка бир кесиптин ээси, программист, тилчи, бүт кайсын алып барсак, бардык кесиптердин ээлерине ким мусулман болуп, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп, Аллахтан башка кудай жок, Мухаммад саллаллаху алейхи анын элчиси десе, ошонун баарына бирдей буйрук. Сен муну жасаба, сен муну жасасаң күнөө болот, сен муну жасасаң сооп болот десе, ошол баарына тиешелүү. Анан биздики кандай бир диний кызматкер же бир имам же молдоке бир туура эмес ишти кылып алса, эмне себептен сен кылдың деп эле азыр үстүнө эмет жала жаап эле сындап жатып калбадыкпы? Ошол ал нерсени ошол сындап аткандар өздөрү кенен эле жасап жүрөт да. Мисалы жок дегенде ошол молдо 5 убак намазын окуп атат, күнөөлөрдөн качып атат. Не акыретке мен Аллахтын алдына тазараак барайын деген аракет, ал деле пенде, ал деле үммөт. Берки биз бул жакта туруп алып, ошону түшүнбөй атабыз. Башка айтканда буларга гана түшкөн, бизге түшкөн эмес дегенде Аллахтын буйругу. Биз негизги түшүнүгүбүз мындай, кандай? Жаткандан баштап эртең менен турдук, анан
багымдат намазы, андан кийинки чай ичүүбүз, чай ичкенде кандай отурасың, же чайга чейин кандай тазалыкты кандай жасайсың, андан кийин үй бүлөң менен кандай мамиле жасайсың, жумушуңа барганда кандай боласың, тактык, мисалы, жумуштагылар менен мамиле кандай, андан кийин пешим намазы, андан кийин кандай болот, түштө кандай тамактанасың, ошолордун баардыгы карасак диндин китептерде, пайгамбардын хадистеринде толук мындай жөнөкөй үстүртөн айткан эмес да. Кенен деталдары менен толук түрдө бизге айтып берген. Ошондуктан бул динди айтат элем, бул баарыбыз жашай турган, баарыбыз жашаш менен пайда ала турган, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуу боло турган бир дин бизге, мындай биз билбеген абалда бизге берилип калган да. Мисалы, балким биз исламдан башка бир мусулман эмес бир коомдо, Буддада же бир бутка сыйынган же бир башкага сыйынган болуп калганыбызда эми ал башка кебеле. Бирок биз билбеген абалда мусулман болдук, Кудайга шүгүр, алхамдулилlah. Эми биз ошонун мусулманчылыктын пайдасыны, мусулманчылыкты жашап, ошонун жыргалын көрүшүбүз керек да. Айрыкча бул жаштык, эгер жаштыкта биз ошону көрө турган болсок, ошону биз жаштыкта жашообузга динди орното турган болсок, бул биздин дүйнөлүк жашообузда дагы, карьералык өсүүдө дагы, мисалы жакшы жашашта дагы, үй бүлөдөгү ынтымак болсун, бүт кайсы тармакты алып карасаң, дин сөзсүз түрдө өзүнүн оң натыйжасын берет да. Ошондуктан мен ушу биздин жаштарды, өсүп келаткан муунду, өзүмдүн тең курак, андан кийинки өзүмдүн инилерим, карындаштарым баардыгыны бул динди үйрөнүүгө, коркпостон эле динди үйрөнүш керек. Анан кийин жанагындай түшүнүк бар го, мен билсем көрөк күнөө болуп калат депчи. Ал билбей жүргөн өзүнчө чоң күнөө да. Ошону коркпостон динди үйрөнүш керек дагы, дин менен жашашыбыз керек да. Ошону сунуштап кетер элем да. Анан максат коюу дагы жаштардын арасында азыр эми заман ушундай болуп калды. Амбиция күчтүү, мындай ар тармактын өнүгүсү келет. Мен ушул жерден сахабаларга же пайгамбардын доорунда дагы токтолгум келип атат. Ал учурда мисалы динди башка тилдүүлөргө жеткириш үчүн ал жактын тилин үйрөнгөн сахабалар болгон, балким аябай дүркүрөтө бай болгон сахабалар болгон. Бирок алардын максаты эми азыркы менен салыштырсак бир заңыраган ак сарайды эле курушкан жок. Алардын ошол эле байлыгы азыркы биз максат кылып аткан эле байлык, бирок башка багытта кеткен. Демек, максатты дагы туура коюу маанилүү да жаштар үчүн. Аны сиз кантип туура жолго салат элеңиз? Мен бул боюнча бир ушундай бир диний багытта окуган эмелер менен отуруп бир окуя болду да, ошону айтайын. Мындай план жазыш керек деген сөз болду да ошол жердечи. Мисалы, 1 жылдык план жазылат, анан өмүргө план жазылат, анан кийин 5 жылдык план жазылат дегендей бир күнүмдүк план, айлык план, жумалык план дегендей. Ошолорду жазыш керек десем, ошол жерден көпчүлүгү мындай терс бир эмени айтып коюшту да. Себеби дегенде сен эртеңки күнүң кандай болушун билбейсиң депчи. Тагдырга каршы келет. Тагдырга каршы келип аткан сыяктуу. Мисалы, мен бул жыл мону 2021 могуларды кылам деп жазсам, эми Кудай билет ошого жетесиңби дегендей бир эмеги пикирди беришти да. Адам мен дагы бул нерсени билбейт элем. Кандай болот экен, эмне болот экен, анда бир жагы карасаң тур эле. Мына былтыр пандемияда канча адамдар кайтыш болуп кетти. Бизде эле жетишүүбүз, жетпешүүбүз күмөн. Бирок 5 жылдык план түзүп алсак, өмүрүбүздүн планын түзүп алсак, мисалы орточо эсеп үммөтүм 60 мен 70 ортосунда болот атпайбы пайгамбарыбыз. Ошо 70 жылдык бир планды түзүп алсак, анан ага жетпей эле өтүп кетсек, кандай болот экенсе көрсө, бул азыр диний адамдар эмес, дүйнөлүк адамдар план кылып атпайбы? Мисалы, эртең менен карасаң кечке чейин бош эмес да, бир бош убактысы жок. Же жумалык убактысы, айлык убактысы уже толук эметилген. Бул Хазирети Умар эме болуп турганда, халиф болуп турганда ушул системаны колдонгон экен. Күнү эртеңки жасай турган ишти толук мындай бир өзүнө жазып алып, мындай өзүнө тизмектеп алып, ошону кечке ошону менен жүрүшкен да. Мисалы, орозо келе атат, 1 жылда кандай иштерди кылабыз деп ошону пландуу түрдө баарын ишке ашырган экен. Бул нерсе демек бул биздин динибиздеги жок нерсе эмес, тескерисинче бар экен. Башкача айтканда, биз күнүмдүк нерсени пландаган сыяктуу, жумалыкты пландасак болот, айлыкты, жылдыкты, өмүрүбүздү пландасак дагы болот. Бул жерде пландаганда биз жакшы нерселерди пландайбыз да. Мисалы, мен монтип туруп бир жерди жок кылып жардырып жүрөм деп пландабайбыз эч качан. Биз бир нерсе курам деп пландайбыз. Бир нерсеге жетишем, ийгиликке жетишем, монолар жасап туруп, ошонун натыйжасында буларга жетишем деген ниеттерди кылсак, жок дегенде Аллах Таала ниеттин соонун берет экен да. Ошондон кийин ошол жерге барып айттым. Мисалы, максат койгондо мисалы айтасыз. Жалпы барыңар ниет кылгыла. Мен келечекте бирден медресе салам, бирден мечит салам ар бирим.
салганда да жөнөкөй эмес, чоң мечит салам деп ниет кылгыла десек, баарында ойлонушуп калды да. Ниет бекер кылып коелу эметкен. Бул ниет деген бекер экен да. Мындай акысыз бир нерсе төлөбөйбүз. Анын жоопкерчилиги дагы жок. Сен ошондо ушундай ниет кылган экенсиң деп туруп, Аллах Таала бизден сурабайт. Медресе салам деп ниет кылган экенсиң, сала албай, эмнеге сала албай калдың деген суроо болбойт да. Тескерисинче ошондо ниет кылган экенсиң, ошонун урматына мына сага мына жакшылыктар деп бизге берилет экен да. Жакшы ой үчүн эле. Ооба. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө максат коюш керек. Максат койгондо дагы амбицияны өтө кенен коюш керек да. Мусулмандарчы мындай бир жанагы биздин кыргыздын түшүнүгүндөгү эптеп септеп эле бүтөйүн, эптеп септеп бир жерге ишке кирейин эмес, мындай кенен баардыгын эң жакшы бүтүрөм, эң жакшы иштерди кылам, эң жакшы эмелерди жерлерди салам, эң жакшы үйлөрдө жашайм, эң мындай жатканда татыктуу жашап туруп бул дүйнөдөн өтүп кетем деп ниет кылсак, бул өтө маанилүү. Бул нерсени биз жаштыкта кылбасак, эртең жашыбыз өткөндөн кийин, карылык бизге келгенден кийин канча аракет кылсак дагы биз күч кубаттан тайдык, белибиз алсырайт, күч кубатыбыз алсырайт, ошондуктан бул жетишибиз кыйын болуп калат да максатка. Азыртадан ошого аракет кыла турган болсок, Аллах Тааланын жардамы менен, биздин ниетибиздин жардамы менен Аллах Тааланын ийгилигине жетишебиз деп ойлойм да. Азыр эми түшүнүктөр дагы өзгөрүп атат заман өтүшү менен. Өзүңүз да белгиледиңиз, мурдагыдай азыр кишилер сүйлөшпөйт, айрыкча жаштар. Коомдук транспортто дагы Советтер Союзундагыдай сүйлөп мына шаңды кеткен киши жок азыр. Мындай кайсы бир өңүттөн караганда бул мындай эгоисттик көз карашта эле пайда болуп калат бир жагынан. Ар ким өзүнүн турмушу үчүн, мисалы көп кабат үйдө жашагандар кошунасын мындай жооптуу болгону менен бирок аны тааныбайт. Эми бирок исламда азыр эми кошунадагы жоопкерчилик бар да, кошунасынын мойнунда деле. Ошол өңүттөн караганда мисалы жаштар өзүн коом үчүн, дин үчүн дагы жоопкер сезиши керекпи? Мисалы алардын мойнунда Кудай Таала бир жалпылык үчүн эмнелерден мисалы эртең жооп сурашы мүмкүн. Анан дагы мисалы башка үчүн жашоону дагы канчалык түшүнүп жетилүүсү мааниге ээби? Негизи бул китептерде келет. Биринчи сурак сен жаратканың ким? Китебиң кайсы, пайгамбарың кайсы деген негизги суроолордон кийин эле Аллах Тааланын бизден сурай турган нерсеси бул биздин жаштыгыбыздан суралат экенбиз да. Эң көп биздин жаштыктан сурак болот экен. Себеби дегенде бул жаштык аркылуу кандай десем, биздин жашообуз ары же бери бурулуп кетет да. Жанагы жашоонун дөңгөлөгү же ары айланат же бери айланат да. Себеби дегенде биздин сөзсүз түрдө нафсибиз бар, шайтан бар, аны менен катар биздин мусулмандардын өнүгүп кетишин каалабаган топтор бар, сөзсүз түрдө. Бул пайгамбарыбыздын доорунан бери келатат, бүгүнкү күндө да уланып келатат. Бул биздин нафсибиз, биздин шайтаныбыз, биздин ошол дин душмандарыбыз бизге сөзсүз түрдө бизге нафсибизге жаккан, бизди динден узактата турган толтура нерселерди кылат да. Мисалы үчүн көңүл ачуу. Шарият чөйрөсүндө болбогон көңүл ачуулардын түрү менен ачып коет. Мисалы жалтыратып, өзүнө тартып, кооз музыкалары менен, жаштарга жаккан баягындай арак, ичимдиктер менен өзүнө тартып туруп, сен мондай кылсаң монтип бийлейсиң, монтсең мынтайсың, мынтип жыргайсың деп, мындайча айтканда, биздин жанагы бейиште, биздин дин боюнча айтылган жанагы бейиштеги жыргалчылыкты бул дүйнөдө көрсөтүп аткан сыяктуу рекламаларды кылышып, жаштарды колдон келишинче узактатканга, динден узактатканга аракет кылат. Анан тилекке каршы биз ошого алданып калтабыз да, көпчүлүкүбүзчү. Мисалы мектепке барып биздин динибиз айтат, икро бисми роббикаллази халак деп жараткан эгеңдин аты менен оку деп атса, биз мектептен баштап эле окууну анча окубай калдык. Жалпы эле биздин коомду карасак, биздин деңгээл белгилүү да. Дүйнө жүзүндөгү статистиканы бир карасак эле биздин кайсы деңгээлде экенибиз ачык чакалат. Жаштарыбыз окубай калды. Окубагандыктан булар кошунанын акысы, жана сиз айткан бул мамлекеттин алдындагы биздин милдетибиз, кошунабыздын алдындагы милдетибиз деген нерселерге маани бербестен эле ошол агып аткан селге кошулуп агып кетип атабыз да. Ошондуктан биз кандай биринчи динди үйрөнүшүбүз керек. Биздин динибиз мындай бир мээр көздөн көзгө өтөт деп туруп, илим дагы көздөн көзгө өтөт деп сүйлөшкөнгө өтүртөт да. Мындай сүйлөшүп, мечитке барсаң дагы бири-бири менен сүйлөшүп, таанышып, учурашып, саламдашкыла, саламды жайгыла, тааныган тааныбаганга айткыла деген. Ошондуктан биз динибизди биринчи кезекте үйрөнүшүбүз керек дагы, ошого амал кылышыбыз керек. Ошонун натыйжасында гана биз ушундай бир
кандай десем, бир коркунучтуу бир келаткан селдин алдын ала алабыз да, туруштук бере алабыз. Бул дагы кыяматтын бир белгилеринен пайгамбарыбыздын көп хадистеринде айтылган. Бул дагы өзүнчө көп эме бар да, көп сөздөр бар, өзүнчө тема кылып дагы айтсак боло турган нерселер да негизи. Илимдин негизги ачылыштары бул эми исламдан башталган. Ооба. Өткөндө дагы бир макала окуп калдым. Европа тазалыкты исламдан үйрөнгөн, мусулмандан үйрөнгөн деп. Эми чынында ошондой болгон. Анан бул түшүнүк эми Осман падышачылыгынын даврында дагы болуп жүрдү. Эң илимдүүлөр, жаңы ачылыштар ошондо мусулмандардан чыгып атты. Бирок акыркы учурларда андай болбой калды. Өзүңүз дагы айттыңыз, мисалы Курандагы нерсени, орозонун пайдалуулугун, мисалы ашказанга болгон пайдасын адашпасам япониялык бир изилдөөчү таап чыгып, ал Нобель сыйлыгын алды. Бул эми Курандын фазилетин ачып атканы жакшы нерсе, бирок аны мусулман эмес бирөө ачып атканы албетте кайгыра турган нерсе. Ошол сыяктуу бир ачылыштарды жасаган, кеңири ой жүгүрткөн, ислам менен бир илимди аркалаштырган жаштардын чыкпай атканына эмне тоскоол? Өкүнүчтүү. Бул жерде тартып карасак, Европа качан өнүктү дегенде, Европа 17-кылымда Ренессанс деп туруп, кайра жаралуу деп туруп, ошол жерден башталат да. Европаны тарыхчылар айтат, Ренессанстан кийин бул Европа өнүгүп кетти, азыр 300 жыл, 400 жылга жакындап калды. Ошондо эмне эсептен дегенде, биз сыяктуу өнүгүп келаткан өлкөлөргө, мусулмандарга эмнени таңуулап коюшту? Европа Ренессанс дегенде кайра жаралууда мамлекетти динден бөлүп койду деген сөз. Мамлекетти динден бөлдү, ошонун натыйжасында өнүктү деп атат да. Ошондо биздики дагы мамлекет динден бөлүндү деп туруп, биздин мамлекетибиз динге негизделбеген мамлекет десе эле, биз ойлошубуз керек, динди такыр эле таштап жашабай коюшубуз керек деген нерсе эмес да. Динге негизделбеген деген сөз, Европанын мамлекеттери кандай болгон, жанагы чиркөөлөрдө, чиркөөнүн атайын салыктары болгон, элдин жонунан камчы алып турган. Башкача айтканда, ошонун эсебинен жашашкан эң байлар бул поптор, чиркөө кызматкерлери болгон. Бул тарыхтан карасак бизге белгилүү. Алар отуруп алып туруп, ошол Библияны калагандай өздөрүнө ылайыктап туруп, мыйзамдарды чыгарышкандагы, ошонун натыйжасында кандай элди кыйнай беришкен. Ошондуктан эмне болот? Булар өнүккөн эмес да. Качан гана жана Эврика десе, баягы Эврика деп туруп чыкпадыбы? Чыкса, бул сен эретик болуп кетипсиң деп эмеге аянт калып барып туруп өрттөшкөн. Башкача илимдүүлөрдү жок кылышкан да. Мындай ойгонуп, бул нерсе мындай экен, жер кандай? Күн жерде айланбайт экен. Тескеринче жер күндө айланат экен деп чыккандар, мисалы Галилей эмелер айтып чыкканда көптөгөн мисалдар бар. Баарыны не кылган эретиктер деп туруп, динге каршы чыгышты. Буларды не кылыш керек, өлтүрүш керек деп элдин алдында өлтүрүшкөн да. Бул деген сөз ошол 17-кылымга чейинки жашаган христиан дини, Европада жашаган дин, бул мындай туура эмес, мындай эмеден чыгып кеткен. Бир өлчөмдөн чыгып кеткен дагы, алар дин мамлекеттен бөлүп койду дагы, мамлекетти өнүгүү жолуна салып койду. А биздин динибизге ал нерсе менен салыштырууга такыр туура эмес да. Себеби дегенде Куранда айтып атат, афала яқилун деп атат да. Силер ойлонбойсуңарбы деп атат да. Акыл жүргүзбөйсүңөрбү деп тескерисинче илимдүүлөрдү кубаттап атат. Көп жерде өтөт. Көп жер, бул бир эле жер эмес. Бир окуяны айтат дагы, аягында афала ятафаккарун, афала яқилун деген сөздөр келет да. Силер пикир жүргүзбөйсүңөрбү деп туруп мусулмандарды ойлонтуруп койду. Ойлонтуруш менен ошол жанагы Чыңгызхан небереси Хүләгү деген Багдадка киргенге чейин ислам дини аябай өнүгүп, аябай илим жогорулаган да. Ошол кирип туруп жанагы китепкананы талкалап эметкенде дарыя бир жума бою сый агып турду деген жазуулар бар. Мисалы китептер жок кылган, канчасын өрттөгөн, ошонун калгандарыны пайдаланып бүгүнкү күндө илим ушул жерге жетип атат. Карасак, кайсы илимди карай турган болсок, илимдин баш аты мусулманчылыкка барып такалат. Кайсы жерде карасак, кайсы илим, информатика болсун, математика, химия, физика, биология, кайсыны карай турган болсок, баштапкы пайдабалдарын мусулмандар түзүп кетишкен да, биздин ата бабаларыбыз, Аллах разы болсун. Алардын эмне эсептен андай болду десек, алар ушу динге бекем амал кылып, мамлекет колдобосо дагы тыюу салса деле маанилүү эмес да. Бүгүнкү күндө биз мамлекетке шылтап эле биз бөлүндүк, светтик деп туруп эле динди таштап коюп алып туруп, өзүбүз кандай материалисттик жакты илимди окуп атабыз да. Жок, ошону мамлекет бизди кандай десем, эркин коюп койду. Динди эркин тута бер, илимиңди да окуй бер. Мамлекеттик кызматта иштесең, мамлекеттик кызматта иштей бер, намазыңды окуй бер деп эч ким тыйбайт да. Мамлекеттик кызматка кириш менен намаз ташташ керек, динди ташта деген эч бир бизде Кудайга шүгүр тыюу жок да. Ошондуктан биз кайсы чөйрөдө болсок, айрыкча ушул жаш кезден баштап ушул динибизди жашоого кийлүүгө аракет кылышыбыз керек
деп ойлойм да. Ошону сунуштайм. Түшүнүктүү. Кызыктуу маек болду. Сизге чоң рахмат. 40 мүнөттөгү аяна келип калган экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн исламдагы жаштык деген теманын хакындагы маек туттуңуздар. Биз бүгүн Бишкек шаардык казыятынын маалымат катчысы Толкунбек Жуманов агайыбыз менен маек курдук. Сиздер муну кайталап биздин YouTube баракчабыздан дагы көрсөңүздөр болот. Жогоруда сөз болгондой эле, эгерде сиз жаш болсоңуз, анда Кудай Тааланын берген мүмкүнчүлүгүнүн эң көп болгон бир учурунда жашап атасыз. Ал мүмкүнчүлүктү дагы колдон чыгарбай, Кудайдын сызып койгон жолунан чыкпай, ошондой эле артыкчылык берген жумуштарын, иштерин, миссияларын да аркалаган болсоңуз, бул жашооңузду оң жакка бурган болот элеңиз. Эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.